Ошол учурда катуу жер титирөө болду. Анткени теңирдин бир периштеси асмандан түшүп келди. Ал мүрзөнүн оозундагы ташты жылдырып, таштын үстүнө отурду. Анын көрүнүшү чагылгандын жарыгындай, кийими кардай аппак эле. Күзөттө тургандардын үрөйү учуп, сенейип катып калышты. Ишемби күнү өткөндөн кийин Магдалалык Мариям, Жакыптын энеси Мариям жана Саломе Исанын денесин байлоо үчүн жыпар-жыттуу майларды сатып алышты. Ишемби күнү өткөндөн кийин жуманын биринчи күнү таң заардан Магдалалык Мариям менен башка Мариям мүрзөнү көргөнү келишти. Жуманын биринчи күнү эртең менен эрте күн чыга электе алар мүрзөгө келишти. Алар өз ара мүрзөнүн оозундагы ташты ким четке жылдырып берет деп сүйлөшүп келе жатышты. Алар мүрзөнүн оозундагы таштын четке жылдырылып калганын көрүштү. Алар мүрзөгө жакын келишкенде таштын четке жылдырылып калганын көрүштү. Таш болсо аябай чоң эле. Ичине кирип, теңир Ыйсанын сөөгүн таппай калышты. Периште болсо аялдарга мындай деп кайрылды: "Коркпогула. Айкаш-жыгачка кадалган Ыйсаны издеп жүргөнүңөрдү билем. Ал бул жерде жок. Өзү айткандай, ал тирилди. Келип, анын жаткан жерин карап көргүлө. Анан тезирээк барып, анын шакирттерине ал өлүп кайра тирилди. Ал силерди Галилеядан тосуп алат. Аны ошол жерден көрөсүңөр деп айткыла. Силерге айтарым ушул." Алар буга таң калып турушканда, күтүлбөгөн жерден алардын алдына жаркыраган кийимчен эки адам туруп калды. Аялдар коркуп кетип жер карап калышканда алар: "Эмнеге өлүктөрдүн арасынан тирүүнү издеп жүрөсүңөр? Ал бул жерде жок. Ал тирилди. Анын Галилеяда жүргөндө силерге айткан сөздөрүн эстегилечи. Адам уулу күнөөкөрлөрдүн колуна салынып берилип, айкаш-жыгачка кадалып, 3-күнү күнү тирилиши керек деп айткан эмес беле" дешти. Ошондо аялдар Ыйсанын сөздөрүн эстешти. Алар мүрзөдөн чыгып чуркап жөнөштү. Коркондорунан титиреп, үрөйлөрү учуп калган алар эч кимге эч нерсе айтышкан жок. Ошондо ал Шимон Петриге жана Ыйсанын сүйгөн шакиртине жүгүрүп барып: "Теңирибизди мүрзөдөн алып кетишиптир. Аны кайсы жерге коюшканын билбейбиз" деди. Петр менен ошол шакирт дароо мүрзөгө бет алышты. Экөө тең чуркап бара жатышты. Тиги шакирт Петриге караганда батыраак чуркап мүрзөгө биринчи жетти. Ал мүрзөнүн ичин эңкейип карап, кепинди көрдү, бирок мүрзөгө кирген жок. Анын артынан Шимон Петр жетип келип, мүрзөгө кирди. Ал кепинди жана Ыйсанын башын орогон орогучту гана көрдү, бирок орогуч кепин менен бирге эмес, оролуу боюнча бөлөк жаткан эле. Анан биринчи келген шакирт да мүрзөгө кирди. Ал көрүп ишенди. Анткени алар Ыйсанын тирилиши керектиги жөнүндө айтылган ыйык жазуудагы сөздөрдү түшүнүшө элек болчу. Анан шакирттер үйлөрүнө кайтышты. Жуманын биринчи күнү эртең менен эрте тирилген Ыйса эң биринчи болуп Магдалалык Мариямга көрүндү. Ал анын ичинен 7 жинди кууп чыгарган эле. Мариям болсо мүрзөнүн жанында ыйлап турду. Ал ыйлап жатып, мүрзөнүн ичин эңкейип карап, ак кийимчен эки периштени көрдү. Бирөө Ыйсанын сөөгү коюлган жердин баш жагында, экинчиси аяк жагында отурган экен. Алар Мариямдан: "Аял, эмнеге ыйлап жатасың?" деп сурашты. "Теңиримди алып кетишиптир. Аны кайсы жерге коюшканын билбейм" деп жооп берди ал периштелерге. Ушинтип айткандан кийин ал артына бурулуп туруп турган Ыйсаны көрдү, бирок аны тааныган жок. Ыйса андан: "Аял, эмнеге ыйлап жатасың? Кимди издеп жүрөсүң?" деп сурады. Мариям аны бакчы экен деп ойлоп: "Мырза, эгерде анын сөөгүн сен алып кеткен болсоң, кайсы жерге койгонуңду айтчы, алып келейин" деди. Ошондо Ыйса ага: "Мариям" деди. Мариям Ыйсага бурулуп: "Устат" деди. Ыйса ага: "Мага колуңду тийгизбе, анткени мен али атама көтөрүлүп кете элекмин. Бир туугандарыма барып, менин өз атама, силердин да атаңарга, менин өз кудайыма, силердин да кудайыңарга көтөрүлүп кетеримди айт" деди. Аялдар мүрзөдөн шашкан бойдон чыгышты да, ары коркуп, ары аябай кубанып, шакирттерге кабарлаганы чуркап жөнөштү. Шакирттерге кабарлаганы бара жатышканда Ыйса алардын алдынан чыгып, "Салам" деди. Алар жакын келип, Ыйсанын бутун кучактай жыгылып, ага таазим кылышты. Ошондо Ыйса аларга: "Коркпогула. Барып, менин бир туугандарыма кабар бергиле. Галилеяга барышсын. Алар мени ошол жерден көрүшөт" деди. Аялдар жолдо бара жатышканда, кээ бир сакчылар шаарга келип, болуп өткөн окуянын баарын башкы ыйык кызмат кылуучуларга айтып беришти. Башкы ыйык кызмат кылуучулар аксакалдар менен кеңешип, аскерлерге көп акча беришти да мындай дешти: "Силер биз уктап жатканда шакирттери келип, анын сөөгүн уурдап кетишти" деп айткыла.
Эгерде бул кабар башкаруучуга жетсе, биз аны ынандырып, силерди чатактан куткарып алабыз. Аскерлер акчаны алышты да, алардын айтканындай кылышты. Ошол сөз бүгүнкү күнгө чейин жүйүттөрдүн арасында айтылып келет. Мариям барып, мурда Иса менен чогуу жүрүп, азыр болсо кайгырып, ыйлап жаткандарга жарыялады. Бирок алар Исанын тирүү экендигин жана Мариямдын көргөндүгүн угушканда ишенишкен жок. Алар мүрзөдөн кайтып келишип, мунун баарын 11 шакиртке жана башкаларга кабарлашты. Муну элчилерге айткандар Магдалалык Мариям, Жахана, Жакыптын энеси Мариям жана алардын жанында жүргөн башка аялдар эле. Элчилер аялдарга ишенишкен жок. Бул сөздөр аларга куру сөздөй сезилди. Магдалалык Мариям шакирттерге барып, Теңирди көргөнүн жана анын ушул сөздөрдү айтканын айтып берди. Ошондон кийин Иса бир айылга жол тартып бара жаткан 2 шакиртке башкача болуп көрүндү. Так ошол күнү 2 шакирт Иерусалимден болжол менен 60 стадий алыстыкта жайгашкан Эмаус деген бир айылга жөнөдү. Алар жолдо ушул окуяларды талкуулап сүйлөшүп бара жатышканда Иса жакын келип аларга кошулду. Бирок алардын көздөрү жабылып калгандыктан аны таанышкан жок. Иса алардан: "Силер эмне жөнүндө сүйлөшүп келе жатасыңар? Эмнеге капалуусуңар?" деп сурады. Алардын бири Клеопа: "Ага, ушул күндөрү Иерусалимде болуп өткөн окуяны жалгыз эле сен билбейт окшойсуң" деди. Иса алардан: "Кайсы окуяны?" деп сурады. Алар ага мындай деп жооп беришти: "Назареттик Исаны эмне кылышканын билбейсиңби? Ал Кудай алдында, эл алдында иши менен да, сөзү менен да күчтүү пайгамбар болчу. Биздин башкы ыйык кызмат кылуучуларыбыз, башкаруучуларыбыз аны өлүм жазасына тартыш үчүн кармап берип, айкаш жыгачка кадатып салышты. Бул окуянын болгонуна 3 күн болду. Биз болсо ал Исраил элин куткарат деп үмүттөнүп жүргөнбүз. Бирок арабызда жүргөн кээ бир аялдар бизди аябай таң калтырышты. Алар таң заардан мүрзөгө барып, анын сөөгүн таппай калышыптыр. Кайтып келишкенде анын тирүү экендигин айткан периштелерди көрүшкөндүгүн айтышты. Биздин арабыздан кээ бирөөлөр мүрзөгө барышса аялдардын айткандай болуп чыгыптыр. Бирок алар Исанын өзүн көрүшпөптүр." Ошондо Иса аларга: "Пайгамбарлардын айткандарына оңой менен ишенбеген акылсыздар. Өзүнүн даңкына ээ болордон мурун Машаяк ушундай азаптарды башынан өткөрүшү керек эмес беле" деди. Анан аларга Тоорат, пайгамбарлар жана жазмалар китептеринде өзү тууралуу айтылгандардын баарын түшүндүрүп берди. Алар өздөрү бара жаткан айылга жакын келип калышканда Иса аларга андан ары жолун уланчудай түр көрсөттү. Бирок алар: "Биз менен кал, күн да батайын деп калды" деп аны калууга аргасыз кылышты. Иса алар менен бирге айылга кирди. Алар менен чогуу дасторконго отурганда ал колуна нан алып Кудайга ыраазычылык билдирди да аларга сындырып берди. Ошондо алардын көздөрү ачылып, аны тааный коюшту, бирок Иса аларга көрүнбөй калды. Алар бири-бирине: "Ал жолдо бизге сүйлөп келе жатканда, бизге ыйык жазууну түшүндүрүп берип жатканда, жүрөгүбүз күйүп жанбады беле?" дешти да. Ошол эле күнү кечинде, жуманын 1 күнү Исанын шакирттери бир үйгө чогулуп, жүйүттөрдөн корккондуктан эшиктерин бекитип алып отурушкан эле. Ошол замат орундарынан туруп, Иерусалимге кайтып келишти. Ал жерден алар чогулган 11 элчиге жана алардын жанындагыларга жолугушту. Алар: "Теңир чын эле тирилиптир, ал Шымонго көрүнүптүр" деп сүйлөшүп жатышкан эле. Бул 2 шакирт болсо аларга жолдо болгон окуяны, аны нан сындырып жатканда гана таанышкандыгын айтып беришти. Алар кайтып келип, калган шакирттерге жарыялашты. Бирок аларга да ишенишкен жок. Алар ушул жөнүндө сүйлөшүп жатышканда Иса өзү алардын ортосуна туруп калды да аларга: "Силерге тынчтык" деди. Катуу коркуп кеткен алар: "Элес көрүп жатабыз го" деп ойлошту. Бирок Иса аларга: "Эмне коркуп кеттиңер? Эмнеге шектенип жатасыңар? Менин колдорумду, буттарымды карагылачы. Бул мен, өзүммүн. Мага колуңарды тийгизип көргүлө. Элестин денеси да, сөөгү да болбойт. Бирок өзүңөр көрүп тургандай менде бар" деп аларга колу бутун көрсөттү. Алар бир чети кубанып, бир чети таң калып, көргөн көздөрүнө ишене албай турушканда Иса алардан: "Бул жерде силердин жей турган бир нерсеңер барбы?" деп сурады. Ошондо алар ага бир кесим куурулган балык беришти. Иса аны алып шакирттеринин көзүнчө жеди. Андан кийин Иса аларга мындай деди: "Силер менен бирге жүргөнүмдө мен силерге Тоорат, пайгамбарлар жана Забур китептеринде мен тууралуу жазылгандардын баардыгы орундалышы керек деп айтпадым беле?" Ошондон кийин ыйык жазууну түшүнүш үчүн Иса алардын акылын ачты.
Анан аларга мындай деди: ыйык жазууда Машаяк азап чегип өлүп 3-чү күнү тирилиши керек. Иерусалимдин элинен баштап бардык элдерге күнөөлөрү кечирилиши үчүн тобо кылуу анын ысымынан жарыяланышы керек деп жазылган. Буга силер өзүңөр күбөсүңөр. Мен силерге атамдын убада кылганын жөнөтөмүн. Силер болсо жогорудан келе турган күчтү алганыңарча Иерусалим шаарында калгыла. Иса аларга дагы бир жолу силерге тынчтык болсун деп айтты да, атам мени жиберген сыяктуу мен да силерди жиберем деди. Ушуну айткандан кийин ал шакирттерине демин үйлөп, ыйык рухту кабыл алгыла. Кимдин күнөөлөрүн кечирсеңер, ал кечирилет. Ал эми кимдин күнөөлөрүн кечирбесеңер, ал кечирилбейт деди.